Эми ушул умранын 3 түркүгү бар. 3 парызы бар. Мындайча айтканда, бул түркүктөр калып кеткен болсо, аткарылбай кала турган болсо, умра жараксыз болот. Ал умраң жарабайт. Ошон сөзсүз түрдө бул түркүктөрдү үйрөнүш керек. Түркүк деген фарыз милдеттүү түрдө. Эгер аны таштап койсоң, ошол амалдын бирөөсүн таштаган болсоң, анда умраң жараксыз болот. Ошолордун биринчиси ихрам деп коет. Ихрамдан максат бул умра кылууга, ихрамга кирүүгө ниет кылып кирүү. Умра амалдарын баштадым, ошого умранын амалдарын баштоого кирүүгө ниет кылдым деп ниет кылып кирүүнү ихрам деп коет. Ихрамдан максат бул жанагы ак кийимди оронуу эмес. Бул өзүнчө важиптеринен келет. Ихрамдан максат ошо ихрамга кирдим, умра амалдарын баштадым деп ниетке кирүүнү ихрам деп коет. Ошол кийимде ниет кылып умра амалдарын баштадым деп ниет кылган болсо, ага жөнөкөй кезде арам болбогон кээ бир нерселер арам болуп калат. Мисалы үчүн чачын алуу, тырмагын алуу сыяктуу кээ бир иштер арам болуп калат. Ошо ниет качан ошол арам болот? Ошо умрага амалдарын баштадым деп ниет кылгандан баштап. Демек, биринчиси белгилүү жерден умрага ниет кылып кирүү ихрам. Ушул эң биринчи түркүгү. Эгерде ошол ниет болгон эмес болсо, анда ал умра жараксыз болуп калат. Иншалла важиптеринде келет, ошол ниетке кирүү кайсы жерден болот, кандай болот, ал келет буюрса. Демек, биринчиси болсо ниет кылуу. Экинчиси болсо таваф кылуу. Тавафтан максат Кабага барганда 7 жолу айлануу, бул рүкүн, түркүк. Ушул эгерде умра кылганда таваф кылган эмес болсоң, анда Кабаны айланган эмес болсоң, ал умраң жараксыз болот. Умра жараксыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Валияттауафу бил бейтил адиқ." Силер ошо Кабаны таваф кылып айлангыла деди. Демек, экинчиси болсо бул таваф кылуу. Үчүнчүсү болсо саи дейт. Саи деген биз тавафты бүтүргөндөн кийин Кабаны, иншалла умранын сыпаты кандай аткарылсын айтабыз. Биринчи ушу түркүктөрдүн билип алышыбыз керек. Саи деген тавафты айланып бүткөндөн кийин анда Сафа Марва деген жер бар. Сафа Марва деген мурда 2 тоо болгон. Азыр курулуш болуп, азыр тоо жок ал. Жөн эле бир зданиянын ичинде 2 жака басасың. Ошо жерде Сафадан баштап Марвага чейин барып, кайра Марвадан Сафага келип, 7 жолу ошо Сафа Марванын арасында басуу. Бир жагына барганда 1 болот, кайтып келсең 2 болот. Ошентип 7 жолу Сафа Марваны жүрүп келүү. Бул умранын 3-чү түркүгү. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна сафа вал марвата мин ша'аирилlah, фаман хаджал байта ва i'tamara фала жунаха алейхи аттаваф бихима." Чынында Сафа Марва бул Аллах Тааланын белгилүү болгон шаир, ислам дининин белгилүү болгон бул ибадаттарынан, улукталган нерселеринен. Кимде-ким ажылык кылган болсо, же умра кылган болсо, ошол экөөнүн арасында таваф кылган болсо, ошол экөөнүн ичинде баскан болсо, ага күнөө жок дейт. Бул аятты алымдар ошо буйрук беретин дейт. Ошонун ичинде баскыла дейт. Бухари Муслимде келген хадисте Айша энебиз айтат: "Фала амри ма атамаллах хаджа ман лам ятуф байна сафа вал марва." Аллах Таалага античип айтам дейт. Кимде-ким Сафа Марва менен ортосунда жүргөн эмес болсо, анын ажысын Аллах Таала толук кылбайт деди. Демек, ушул 3 түркүк. Биринчиси ниет кылып кирүү, ихрамга ниет кылып кирүү умрага. Экинчиси болсо таваф кылуу, үчүнчүсү Сафа Марванын арасында басуу. Ушул 3 нерсени аткарган болсоң, умраң жарактуу болот. Ушул 3 нерсени аткарсаң, умраң жарактуу болот. Эгерде ушул 3 нерсенин бирөөсүн гана таштап койгон болсоң, анда ал умра жараксыз болот. Анын ордун толуктай албайсың, качан гана ошону аткармайынча. Түшүндүңбү? Эми умранын важиптери бар. Важип деген эмне? Аны сөзсүз түрдө аткарышың керек. Бирок бул жанагы түркүгүнөн айырмаланып, эгерде важипти таштап койгон болсоң, анын ордуна кан чыгарып, коюн союп, ошол кедейлерге таратып койсоң, жарактуу болот умраң. Бул түркүктөн көрө төмөнүрөөк турат. Биринчи важибы ихраму минал миқат. Чектелген жерден ихрамга кирүү, ниетке кирүү. Жанагы ихрам кийимини кийебиз, ак кийимди кийебиз, үстүбүзгө ороп, астыбызга ороп. Ошол кайсы жерден кийилиш керек дегенде шариатта чектелген жерлер бар. Бул хадисте келген, бирок ал хадис деген айткан менен азыр бул жакта адамдарга түшүнүксүз болот. Мединадан чыкканда, Медина менен бара турган болсок, Мединадан чыга бериште эле
ошол жерде Абияр Али деген микат, чектелген жер бар. Медина тараптан келе турган адамдар умрага ошол жерден өтпөй туруп ошол жерден ихрамын кийип не кылыш керек? Ниетке кириш керек ошол жерде. Эгерде ошол жерден ниетке кирбей өтүп кете турган болсо, андан өтүп кеткенден кийин ниетке кире турган болсо, ошо чектен. Анда ага эмне? Эгерде умрасын баштай элек болгон болсо, кайтып келип ошол жерден кириш керек болот. Эгерде кайтып келип умрага ниетке кире турган болсо ошол жерден, анда эч кандай штраф жок. Эгерде кайтпай эле барып умрасын кыла бере турган болсо, ал эмне? Ал бир кой союш керек болуп калат. Бир кой союш керек. Демек, Эр-Рияд тараптан келатканда өзүнчө жер бар, Йемен тараптан келатканда, Ирак тараптан келатканда ар бир жерде шарият чектеген жерлер бар. Эң жакыны бул Эр-Рияд тараптан келатканы эң жакыны. Кардын Сейлел Кабир деп коет азыр. Ошол жерде эң жакын микат. Бирок биздин ажылар көпчүлүгү, умра ажылар Медина тараптан келет. Медина тараптан бул эң узун микаттардын бирөөсү. Тагыраак айтканда 400 километрдей ихрамда жүрөсүң умрага жеткичи. Демек, биринчиси эмне экен? Ошол ихрамга кайсы жерден киребиз? Микат чектелген жерден кириш керек. Эми кээде самолет менен барып калат. Самолет менен барганда Жиддага түшүп туруп, Жиддадан эмне? Дароо эле Меккеге кирип кетиши мүмкүн. Мединага барбай элечи. Ал эми Жидда болсо бул чектелген микаттын ичинде жайгашкан. Ошол учурда кандай кылат десе, ал учурда самолетке чыгардан мурда эле жуунуп таранып жанагы кийимини кийет ихрамга. Анан жолдо баратканда самолетто микатка жеткенде, жана чекке жеткенде айтат: "Микатка жеттик" депчи, же "Микатка жакындап калдык" деп айтат. Ошол учурда ниетке кириш керек. Жиддага түшө тургандар болсо, Жиддага түшүп дароо Мединага кетпей Меккеге бара тургандар болсо, ошондой кылат. Ал эмне? Биринчи жуунуп таранып, кийимин самолетке отурганда эле ихрам кийимин кийиш керек дагы. Андан кийин эмне кылыш керек? Жолда айтканда ихрамга кирип кетиш керек, ниет кылыш керек. Эми кээде самолетто көпчүлүк учурда арабча айтканын же англисче айтканын түшүнбөй калышы мүмкүн да, карапайым элдер. Же уктап калып өтүп кетиши мүмкүн микаттанчы. Ошол себептен этияттык үчүн самолетке отурганда эле дароо эле ниет кылып алса, ихрамын кийип, умрага ниет кылдым, болду, ихрамдамын деп. Ниет кылгандан кийин эмне болот? Жанагындай чачыңды албайсың, тырмагыңды албайсың, аялга кошулбайсың, аялга жакындабайсың, ушундай иштер бар да, атыр колдонбойсуң. Умрага ихрамга киргенге ниет кылдым деп самолеттон баштасаң, демек жеткенге чейин ошо ихрамда болосуң, умраны аткарганга чейин. Жиддага түшө тургандар ошондой башынан эле ниет кылып кирип алыш керек. Алымдар айтат, ниет кылып кирүү, микатка жетпей туруп, алдын ала кирүү бул макрух амал дейт. Бирок муктаждык үчүн эмне болот? Муктаждык үчүн болот. Биринчи важип эмне экен? Биринчи важип ошол ихрамга чектелген жерден кирүү. Экинчиси болсо бул чачты кыруу же болбосо кыскартуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сумма лияхлиқ ва юқассир, сумма лиюхаллил." Чачын андан кийин умрасын бүткөндөн кийин чачыны кырсын же болбосо кыскартсын, андан кийин ихрамдан чыксын деди. Демек, бул важип, умранын важиптеринен экинчиси чачты кыруу же болбосо кыскартуу. Чачты кырган бул жакшыраак Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рахималлахул мухаллиқин. Аллах таала чачтарын кыргандарга умрада, ажыда райымын алсын деди. Анан сурашты. Кыскарткандарга десе Пайгамбарыбыз кайра эле рахималлахул мухаллиқин. Кайра чачтарын кыргандарга райымын алсын деди. Анан кайра сурашканда, анан үчүнчүсүндө мугал мукассирин, кыскарткандарды да деди. Демек, умра кылганда эркек киши чачыны кырган. Кырганда машинка менен, нөл менен алган, бул кырган болуп эсептелинбейт. Кырган эмне? Лезвие менен алган, ошол кырган болот. Бирок кыргысы келбесе, кыскартса деле умрасы жарактуу болот. Аял кишилер кандай кылат десе, аял кишилер да чачтарын алабы десе, аял киши чачыны ар бир жеринен, учунун ар жагынан эң аз төмөндө кыркат. Канчалык бир аз эле кыркылды деген эсеп болсо болду. Чачынын бирок баардык тараптарынан.
мындай учунан алганда узун эми аял кишинин чачын. Бардык тарабынан бир аздан эң кыска алына турган мүмкүнчүлүк болсо ошондой деңгээлде алып койсо жетиштүү. Демек ушул экөөү бул умранын важиптеринен. Неген микаттан ихрамга кирүү, экинчиси эмне чачты кыруу же болбосо кыскартуу. Биз фарз рүкүндөрүн айттык, аны таштаган болсо умра жараксыз болот деп. Ал эми важиптердин бирөөсүн таштап койгон болсо эмне болот? Анда канча чыгарыш керек? Чачын албай койгон болсо, кыскартпай койгон болсо, унутуп кете берген болсо умрада, анда эмне меккеликтерге ошо мекин кедейлерге бир кой союп таркатыш керек. Же болбосо микаттан ихрамга жана чектелген жерден ихрамга кирбей, ниетке кирбей өтүп кеткен болсо, анда дагы бир кой союш керек, дагы ошо кедейлерге таркатыш керек болот.